Биз өткөн сабакта фразеологизмдердин стилдик жактан колдонулушуна карата бөлүнүшүнө токтолгонбуз. Фразеологизмдердин стилдик жактан колдонулушуна карата бөлүнүшү. Ошонун ичинде биз бурунку сабактарда атоо маанисинде колдонулушуна жана турмуштук өзеки сүйлөшүү мүнөзүндөгү фразеологизмге токтолгонбуз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда китептик мүнөздөгү фразеологизмдерге токтолмокчубуз. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин айрым тобун китеп мүнөзүндөгү фразеологизмдер катары классификациялоодо төмөнкү принциптер эске алынууга тийиш. Биринчиден, алардын турмуштук өзеки сүйлөшүү лексикасына караганда китеп стилинде, айрыкча көркөм адабий жана публицистикалык чыгармалардын стилинде мүнөздүү түрдө колдонулушу. Экинчиден, ушул спецификалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу өзүнүн экспрессивдүү стилистикалык касиетинин көтөрүңкүлүгү жана поэтикалуулугу. Китеп мүнөзүндөгү фразеологизмдердин спецификалык жогорку касиеттери өзеки сүйлөшүү фразеологизмдердегидей эле аларды лексикалык синонимдери менен салыштыруудан ачык байкалат. Мисалы үчүн мындай фразеологизм бар. Арынын уюгуна тийүү. Бул жерде мунун экинчи бир синоним катары ажыдаардын жыландын куйругун басуу деген фразеологизмдер дагы бар да. Демек бул эмне каарына калуу. Каарына калуу деген түшүнүктү билдирип турат. Каарына калуу. Демек ай айланып жыл тегеренбей деген фразеологизмдерди алып көрөлүк. Ай айланып жыл тегеренбей. Бул эмне дегенди билдирет. Демек тез эле аз убакытта. Дегенди түшүндүрүп турат. Дагы бир фразеологизмди алалык. Айы оңунан туу. Эми көркөм чыгармаларда булар аябай кеңири колдонулат. Иши оңолуу. Эми дагы мындай фразеологизмди алып көрөлүк. Ак таңдай. Бул эми биздин акындарга байланыштуу аябай көп колдонот. Акындай токтогул мисалы үчүн ак таңдай акын, жеңи жок ак таңдай акын эле десек, ашкан акын. Төкмө ырчы. Биздин дээрлик бардык ырчыларыбызга карата мына ушундай фразеологизмдер колдонулуп жүрөт. Андан ары алалык. Ак төөнүн карды жарылган. Мисалы үчүн ушу күз мезгилинде айтабыз, ак төөнүн карды жарылган мезгил келди деп. Ак төөнүн карды жарылган. Бул жерде береке жайнаган. Бышыкчылык. Күз мезгилинде өзгөчө, бышыкчылык. Муну фразеологизмдерди бул аябай кеңири колдонулган түрү. Дагы бир фразеологизмди алалык. Ала койду бөлө кыркуу. Кыркуу деген фразеологизмди алалык. Бул эмнени түшүндүрөт? Калыстык кылбоо. Же болбосо тең санабоо, экөө тең эле эме катарында кетип атат, синоним катарында. Тең карабоо, мисалы үчүн жанагы жюри мүчөлөрүн же болбосо деги эле бир аксакалдарды ушуга деген калыстык кылбай койду дегенибизди ала койду бөлө кыркуу менен алектенет десек, мисалы үчүн бал тилге салуу. Бул фразеологизм дагы көркөм адабий чыгармаларда абдан бал тилге салуу деген фразеологизм бар.
бал тилге салуу. Бул эмне дегенди билдирип турат. Адамды алдоо, азгыруу. Адамды алдоо, азгыруу. Же болбосо бармак басты, көз кысты деген фразеологизмди алып көрөлүк. Бармак басты, göz kıstı. Parmak bastı, göz kıstı. Göz kıstı. Деген фразеологизмди алсак, башкаларга билгизбей алдыртан бүтүрө салуу. Башкаларга билгизбей астыртан бүтүрө салуу. Астыртан бүтүрө салуу. Бүтүрө салуу деген фразеологизм бар. Башын жерге салуу. Башын жерге салуу. Башын жерге салуу деген фразеологизмди алсак, уялуу. Демек ушул сыяктуу фразеологизмдердин катарын уланта берсек болот. Албетте, өзеки сүйлөшүү мүнөзүндөгү фразеологизмдерди жогорку белгиленгендей көркөм стилде кеңири колдонулат. Бул жагынан алганда экспрессивдүү касиетке ээ фразеологизмдерди өзеки сүйлөшүү жана китептик мүнөзүндөгү фразеологизмдер деп эки топко бөлүштүрүү шарттуу болуп саналат. Бирок экөөнү ып окшош кароого да болбойт. Анткени булар өйдө жакта белгиленген өзгөчөлүктөрү боюнча бири-биринен айырмаланып турушат. Элдин тунук акылынан баамчыл, сергек сезиминен сызылып чыгып отуруп, тамчыдан көлгө айланган көркөмдүк татымы, көп кырдуу касиети боюнча нечен жылдан, нечен кылымдан, муундан муунга электен элекке өтүп жылмаланган мындай элдик мурастар, көнөрбөс көркөм каражаттар бүгүнкү күндө сөз чеберлери тарабынан ар кандай образ, мүнөз түзүүдө, каармандардын сөз өнөрүнүн элесин сүрөтүн тартууда табылгыс курал, бөксөргүс казына катары кеңири пайдаланылат.